رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Taala orucunuzu kabul kılsın. Kudayım etsem de orucunun dağın akırkı 10 gününe kirip geldik. Bizde orucunun akırkı gününde Kadir tün var. Kudayım buyursa Kadir tünge sizler bizde bu yerde 100 adam kozaşı otat ko. Kadir tünge 200 adamga men iftar dayırdap atam. Kudayım buyursa şu Kadir tünde kelip turup bu yerde mına meşitте бар kalasaňar, bu yerde ibadat kılsaňar bolat. Erkeklerge de ayallar bu yerde bolat. Kalasaňar kelip turup şu Kadir tünde mana ötken sabaktарды başından ayak kaytalasaňar bolat. Emi orucunun akırkı 10 kündügünde bizde Kadir tün var. Kadir tünde kim tosa turan bolsa 1000 aydan dagın aşıgırak soğup jatılat. Ошол себептен бул жерде мисалы акыркы 10 күндүктө эгерде сиз бир кыйналган бирөөгө бир жардам берип койгон болсоң, же бир акча берип кое турган болсоң, ошол 1000 ай 84 жыл жардам бергендин соонуна жетишесиң. Bizden murdakı elder, paygambarlar köp yaşagan, allarda şu 1000 ay soğup işleri jasagan, bizde anday mümkünçülüğümüz yok. Bирок Kudayım orozoga bereke berip koyganda, bir gün ele kızmat ibadat kılsak 1000 aydan köp soğup jatılat. Misal Nuh paygambar degen bolgan. Al özünün kavmini 950 yıl davet kılgan. Oşonda ömürün 950 yıl arnasa oşonda dağın bolgonu iki variant var. Bir variantta 15, bir variantta 80'den aşağı adam ile kabul algan. Emi adır bul jaşoda 950 yılda bul jakele koyalı. 9 saat davat kıldık bu birölerde. Эми бул жерде азыр элдин баардыгы мисалы уккандар, башкалар дават кылып атат. А бирок
силерге ошондой бир шанс болгон эмес да. Кудайга шүкүр, адыма биздин ыйман мектебинде мындай шанс бар. Кудай кааласа силерди мына мен даават кылам. Мен 15 жылдан бeri ойлонам да. Мисалы ушул укпагандарга ким даават кылат? Эртең менден Кудай сураса мен кантип жооп берем деп ушунчалык ойлончу элем. Кудай шүкүр, мына шанс берди. Кудай карап шартты берди. Эми мына мен азыр силерди даават кыламын. Силер туугандарыңарды даават кыласыңар. Мисалы биз мурдак сактарда өткөнбүз, баягы исламдын 5 парынын бирөөсү зекет дегенбиз. Зекетти 2,5% берет байлыктан. İslam. 5 negizde. 5 tüpüşten kurallar. Türkük. Tamam. Üçüncüsü Oroza. oruç. 4-sü zeket. Anan acılık. Emin? Zeket 2,5% verilse, ilimnin de zeketi var. Kırk koydan bir koy verilir demez be. Mesela maldar bolsa, oşontu 40'dan birde esepleydi, akçanı 2,5% esepleydi. Emi, ilimde de zekat var. İlim 100%. Neni öğrensen başka birine öğretiş gerek. Tamam. Çünkü oldu mu? Tamam. Азыр эми Кудай Тааланын астында иншалла силердин дагы менин дагы жүзүм жарыкта. Мен силерге үйрөтөм, силер дагы үйрөтүшүңөр керек. Эртең Кудай сурайт да, мисалы сен мешитке барып аттың эле, эмнеге мага айткан жоксуң деп классташын сурасам эмне деп жооп берет? Сұрашы мүмкін бе классташы кейін? Сұрабайбы? Мысалы, пайғамбарыбыз дайыма сахабаларға сабақ берген, ошондо айткан, кимиңер менин сабагыма катышкандар, катышпагандарға жек берилет деген хадис бар.
Анан аялдар келип ардыңан, пайгамбар, эркектер барды соопко бизден өтүп кетти. Бизге дагы бир көңүл бербейсиңби? Аялдар жыйналайык деп туруп, пайгамбар аялдарга бир күндү бөлүп туруп, аялдарга дагы саап өткөн пайгамбарыбыз. Мисалы, пайгамбарыбызды көз өтүп кеткенден кийин сахабаларга Айшенин өзү илим берген да. Sen пайгамбар менен чогуу жашадың, ушул маселе үчүн пайгамбар эмне деген эле десе, Айшени түшүндүрүп берген. Ошондуктан бизде ислам шариатында эркек аял экөөнө бирдей илим алып парз. Ошол себептен бизде Курандагы эң биринчи түшкөн аят Икра, оку деп түшкөн. Demek biz okuşumuz gereken, ilim alış gerek. Bizden İslam dini ilimnin üstüne negizdelgen. Эми мисалы пайгамбарыбыздын убактында кыйынчылык болсо, пайгамбар түз Кудайдан сураган экен да. Пайгамбарыбыздын көзү өтүп кеткенден кийин тууган Аббас деген тууган болгон. Ошо Аббас сен пайгамбар тууганысың, сен Кудайдан сурап берчи десе, Аббас Кудайдан сураса, Аллах Таала жооп берген да дуасын. Анан пайгамбарыбызды көзү өтүп кетти, Аббас өтүп кетти. Хазирети Умардын убагында такыр жамгыр жаабай койду, куракчылык болуп кетти. Канча дуа кылса дагы жамгыр жаабайт экен да. Анан ошондо ара жок, эшикте жамгыр жок, кургакчылык. Сахабалар Айшенин өзүгө келди. Не кылышыбыз керек деп. Ошондо Айшенин өзү айтты, силер пайгамбар менен асмандын ортосун жаппай ачкыла да дегенде, пайгамбарыбыздын кабырынын үстүн ачканда жамгыр жааган экен. Булуттар ыйлаган экен.
Ошол себептен азыр пайгамбарыбыздын мешити бар го, жашыл куполо бар го. Ошол куполодо кичине форточканын изи турат. Дагы эле ошол да, эгер кургакчылык болсо ошол ачылат да. Мадина шаарында. Канча айтат? Купола түшүндүбү? Азыркы көчөн ошонун белгиси да, мисалы көпчүлүк билбейт да, ал эмнеге форточка турат депчи. Интернеттен карап көрсө болот. Эми Кудайым буйрса, жакшылап окуй бергиле. Декабрда экзаменден ким өтө турган болсо, барып пайгамбардын мешитинен намаз окуйбуз. Ramazan